Саламатсыңар балдар. Бүгүн кыргыз тил сабагыбызды баштап алалы. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы балдар расмий эмес иш кагаздары. Алардын ичинен тил кат жана ишеним кат тууралуу маалымат алабыз да. Некен бүгүн расмий эмес иш кагаздарын өтөбүз, анын ичинен тил кат жана ишеним кат тууралуу маалымат алат экенбиз. Максатыбыз деле ушул. Тил кат жана ишеним кат тууралуу маалымат алабыз. Берилген үлгүнүн негизинде өз алдынча тил кат, ишеним кат жазабыз балдар. Эми бери карап тургула балдар. Силерге башынан баштап кайра силерге түшүндүрүп берейин. Кептин стилдерин билебиз, кептин 4 стили бар. Көркөм стиль, илимий стиль, публицистикалык стиль, расмий иштиктүү стиль деп 4 стилибиз бар. Канча стиль бар экен? Көркөм стиль, илимий стиль, публицистикалык стиль жана расмий иштиктүү стиль. Эми биз ошонун ичинен расмий иштиктүү стилди өтөбүз балдар. Бул расмий иштиктүү стиль өз ичинен экиге бөлүнөт. Расмий жана расмий эмес иш кагаздар деп бөлүнөт. Расмий иш кагаздары жана расмий эмес иш кагаздары деп экиге бөлүнөт балдар. Мына ошонун ичинен расмий эмес иш кагаздары кайсылар кирет? Расмий иш кагаздарына кайсылар кирет? Расмий иш кагаздарына жарлык, жобо, мыйзам кирет. Бул мамлекет тарабынан кабыл алынган иш кагаздын баарын тең биз расмий иш кагаздар дейбиз. Ал эми расмий эмес иш кагаздарына болсо арыз, кулактандыруу, чакыруу, тактама. Биз муну 5-класстан өткөнбүз балдар. Арызды, кулактандырууну, чакырууну, тактаманы, же тактама деген справка, балдар. Бул биз арыз да жазганбыз, кулактандыруу да жазганбыз, чакыруу барагында тактаманы да жазганбыз. Ал эми андан сырткары дагы расмий эмес иш кагаздарына тил кат, ишеним кат, дарек, телеграмма кирет. Кайсы кирет экен? Тил кат, ишеним кат, дарек, телеграмма. Биз быйыл ушул окуу жылында тил кат, ишеним кат, дарек, телеграмма жазганды үйрөнөбүз. Көрдүңөрбү? Эми расмий эмес иш кагаздары деген эмне? Бул расмий эмес иш кагаздары атайын үлгүлөрдүн негизинде же белгилүү бир формага салынып жазылат. Негизинен алардын айрымдары мекеме, уюмдар тарабынан жүргүзүлсө, кээси жеке адамдар тарабынан аткарылат. Расмий эмес иш кагаздарын ар бири белгилүү иш-чараларга багытталып, нормага салынган үлгүнүн негизинде ишке ашырылат экен. Демек, кандай экен бул? Атайын үлгүлөрдүн негизинде бир формага салынып жазылат экен. Жана бул мекеме, уюмдар тарабынан жүргүзүлөт. Ал эми кээ бир иш кагаздар болсо жеке адамдар тарабынан, эки адамдын ортосунда жүргүзүлөт. Башкача айтканда, расмий эмес иш кагаздары мекеме менен жеке адамдын ортосунда, мекеме менен мекеменин ортосунда жана эки жеке адамдын ортосунда жүргүзүлүүчү иш кагаздар. Ошондуктан булар расмий эмес деп аталат. Негизинен бул иш кагаздар дайыма үлгүнүн негизинде жазылат да. Мунун да өзүнүн ар бир иш кагаздын өзүнүн үлгүсү бар. Мына ушул үлгүгө салынып жазылат. Ишеним кат дагы, тактама дагы, кулактандыруу дагы, чакыруу барагы дагы, жанагы тил кат дагы, мунун баардык белгилүү бир үлгүнүн негизинде жазылат. Эми тил кат деген эмне? Тил кат бул иш кагаздарынын бир түрү. Ал башка кишиден, мекемеден бир нерсе алгандыгын атайын күбөлөндүрүү үчүн жазылган катты биз тил кат деп айтабыз. Демек, бул эмнекен? Бир кишиден же бир мекемеден бир нерсе алат турбайбызбы? Ошол алчу нерсебизди күбөлөндүрүү үчүн жазылган катты биз тил кат деп айтабыз балдар. Көрдүңөрбү? Мекемеден алабыз кейде, башка бир адамдардан алабыз. Ошону күбөлөндүрүү үчүн жазылат экен да, тил катча. Эми анын азыр үлгүсүн көрсөтүп берем. Жана тил катка кайсы мүнөздүү белгилери бар? Бул мүнөздүү белгилерин дагы силерге азыр көрсөтүп айтып берем балдар. Жакшылап кунт коюп угуп тургула. Эми могу тил каттын мүнөздүү белгиси мына булар балдар. Төмөнкүлөрдү көрсөтүлүүгө тийиш тил катты жазууда. Тил кат жазган адамдын атасынын аты, аны берген кишинин атасынын аты, өзүнүн аты жөнү, буюм алган мекеменин так аты, аны берген кишинин атасынын аты, өз аты, кызматы, алган буюмдарынын аты, алган адамдын колу, датасы, айы, жылы көрсөтүлөт экен. Көрдүңөрбү?
Эми ушул жерде силер чаташып да калышыңар мүмкүн. Кээде эки адамдын ортосунда жүргүзүлүүчү тил кат болсо, жазылган тил кат болсо, ошол тил кат жазган адамдын атасынын аты жазылат жана аны берген кишинин атасынын аты жазылат. Көрдүңөрбү? Ал эми мекемеден алган болсо, мекеменин так аты жана аны берген кишинин аты, өз аты жазылат, жана кызматы жазылат экен. Жана эки тил катка тең алган буюмдардын аты так жазылыш керек. Аягына адамдын колу, датасы, айы жазылыш керек, ошол алган адамдын. Көрдүңөрбү? Ошол буюмду алган адамдын колу, датасы, айы жазылыш керек экен. Качан алгандыгын жазыш керек, сөзсүз. Эми могу үлгүнү карагыла балдар. Үлгүнү карап көргүлө. Үлгүсү тил кат деп ортосуна жазасыңар. Эми мен Асанакунов Эмилбек, Кара Суу районундагы Кызыл Туу орто мектебинин мугалими Бейшеналиев Зарылбектен убактылуу 250 сом карыз алдым. Аны 3 айдын ичинде төлөп берем. Карыз алгандыгым үчүн эки тараптын макулдашуусу боюнча кошумча акы төлөймүн же болбосо төлөбөймүн деп жазыш керек. Аягында көрдүңөрбү? 2014-жыл 18 ноябрь колу деген жерге кол коюш керек жана жанына фамилиясын жазыш керек. Көрдүңөрбү балдар? Эми ушул жерде могу жерде көңүл бургулачы. 250 сом дегенде сан менен дагы жазды, кайра кашаанын ичине эмне менен тамга менен дагы жазып атат, жазуу түрүндө дагы жазып атат, цифра менен анан жазуу түрүндө жазылып атат. Экөө тең берилиш керек. Көрдүңөрбү? Алган акчасы так даана жазылып атат. Бул жерде мен деп Асанакунов Эмилбек деген бул тил кат жазуучу адам. Ал эми Кара Суу районунда Кызыл Туу орто мектеп мугалими Бейшеналиев Зарылбектен дейт. Бул жерде кызматы менен кимден алып жаткандыгы тууралуу анын атасынын аты, өзүнүн аты жазылып атат. Жана алган буюмдун так жазылып атат, 250 сом дегени. Аны качан төлөп бергендиги, берери тууралуу маалыматын берип атат. Жана ал эки жактын макулдашуусу боюнча кошумча акы төлөймүн же болбосо төлөбөймүн деп жазыш керек, так жазыш керек. Көрдүңөрбү балдар? Могул үлгүдөй кылып жазыш керек. Аягына ошол тил кат жазган адам кайсы күнү алса, кайсы жылы алса, ошо жылы жазылып атат, 2014-жыл деп, 18 ноябрь деп айы жазылып атат, күнү жазылып атат, жана колу коюлуп кайра өзүнүн фамилиясы, аты, жөнү жазылып жатат балдар. Көрдүңөрбү? Могул үлгүдө тил кат жазыш керек. Момундай үлгүдөй кылып жазыш керек. Бул үлгүнү жакшылап карап алгыла. Кунт коюп жакшылап карап алгыла азыр. Кийинки болсо ишеним кат тууралуу маалымат берем азыр. Эми балдар, экинчи эмебиз ишеним кат. Ишеним кат бул адамдын колу бошобой, зарыл иши болуп калса, ошол себептерге байланыштуу айлык акысын же болбосо өзүнө тиешелүү болгон башка нерсени алуу үчүн башка бирөөгө ишеним көрсөтүлүп, адамдын өз колу коюлган кат экен. Көрдүңөрбү? Ишеним катта. Эгерде кээде адамдын колу бошобой калат да, мына ошо колу бошобой же бир зарыл жумуштар болуп калган кезде, ошого байланыштуу бир айлык акысын же болбосо өзүнө тиешелүү бир акча же бир башка нерсени ала албай калат да колу бошобой. Муну ошол мезгилде башка бирөөгө алып койсун деп ишеним көрсөтөт. Алып койгон ишенем депчи. Анан ошого ишеним көрсөткөн адамдын, ошол тил ишеним кат берген адамдын өз колу коюлган кат экен балдар. Ишеним кат. Көрдүңөрбү? Ишеним деген өзү аты эле аталып атпайбы? Ишеним. Ишенем деген сөз да, мен бул адамдын айлык акымды алып коюусуна ишенем депчи деген катты биз ишеним кат деп айтат экенбиз. Эми ишеним катта кандай көрсөтмөлөр бар? Төмөнкүлөр жазылат ишеним катта. Ишеним кат берүүчү адамдын атасынын аты берилет экен. Мисалы үчүн ишеним катты мен жазып атсам, менин атамдын, менин деги аты жөнүм жазылат. Өзүнүн аты жөнү, атасынын аты, өзүнүн аты жөнү, фамилиясы, аты башкача айтканда. Аткарган кызматы, эмне кызматта иштейт? Жашаган жери, кайсыл жерде жашайт? Ошол жашаган жеринин дареги, мисалы үчүн кайсы көчөдө жашайт? Жана эмне алуу керектиги же суммасы, эмне алыш керек? Мисалы үчүн эмнесин алып кое алат? Суммасы, саны же болбосо, паспорттун номери, сөзсүз документ керек экен. Көрдүңөрбү ишеним катта? Паспорттун номери, ал качан ким тарабынан берилген паспорту? Кайда, кайсы дарекке катталган ошол паспорту?
ишеним катты берген датасы, ишеним катты кайсы күнү, кайсы жылы, кайсы айда берди. Анан өзүнүн аты жөнү, колу коюлат бул жерге дагы. Ишеним катты күбөлөндүрүүчү убагы, кайсы күнү ишеним кат жазды, айы, жылы жана колу, аягында печат басылат, мөөр басылат балдар, көрдүңөрбү? Мына бул тил каттан айырмаланып турат. Мөөр басылат экен буга. Эми ишеним каттын үлгүсү. Ишеним каттын үлгүсү кандай жазылат болду экен? Бери карагыла. Ишеним кат деп ортосуна жасасыңар. Андан кийин мен Ат башы районундагы Кара Суу орто мектебинин мугалими Мукашев Аскар райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы бухгалтериясынан май айы үчүн 290 сом айлык акымды ушул эле мектептин мугалими Жумалиев Максаттын алышына ишеним көрсөтөм дейт. Көрдүңөрбү? Ушул жерде карагалачы, могу жерде 290 деген айлыктын суммасы, саны кайра цифра менен да берилип атат, жазуу түрүндө да берилип атат. Эми дареги дейт. Кара Суу айылы паспорт, көрдүңөр? Паспорт, ишеним берген кат берген кишинин паспорту жазылып атат. Паспорту ГСН 196146 Ат башы райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1988 жылдын 19 ноябрда берилген. Бул тарекке 1988 жылдын 25 ноябрда катталган. 2003 жылдын 25 январы колу Мукашев Аскар. Карачы, көрдүңөрбү? Мукашев Аскардын бул ишеним катын күбөлөндүрөм деп күбөлөндүрүүчү киши жазып атат кайра. Мектептин директору күбөлөндүрүп атат. 2003 жылдын 25 январы кайра ошол мектептин директору кол коет. Көрдүңөрбү? Мына ушул ишеним кат менен анан эмне кылат экен? Деге кимдин? Аскардын айлыгын Жумалиев Максат алууга болот. Көрдүңөр, бул документсиз эч кимдин айлыгын ала албайт. Качан ишеним кат жазылгандан кийин анан ошол ишеним катты көтөрүп алып, Максат барып Аскардын айлыгын алса болот. Көрдүңөрбү? Муну так даана жазыш керек. Бул жерге документ коюла жазылат экен. Тил каттан айырмаланып, документ да жазылат экен балдар. Документ сөзсүз ошол документ ким тарабынан берилгендиги, качан берилгендиги, кайсы жылы, кайсы айда берилгендигинен бери, номеринен бери жазылып жатат. Көрдүңөрбү? Бул паспорт ишеним кат берген кишинин дагы, ишеним кат берүүчү, ишеним катты алган кишинин дагы паспорттору бүт жазылыш керек балдар. Көрдүңөрбү? Эми жакшылап карагыла. Эми салыштырабыз азыр. Азыр болсо ишеним кат менен тил катты салыштырсаңар болот. Эмне үчүн ишеним каттын кандай айырмасы бар, тил кат экөөнүн кандай айырмачылыгы, өзгөчөлүктү бар жана окшоштуктары бар экендиги тууралуу салыштырып саңар болот да. Эми ишеним каттагы, тил каттагы текстте, тил катта дагы тексттин башталышы, өнүгүшү, аякталышы бар. Көрдүңөрбү? Тексттин башталышы, өнүгүшү, аякталышы да болот экен. Өкөндө тең ушул текст сыяктуу эле деге 3 бөлүктөн турат балдар. Түшүнүктүү болду да, Анда эмесе мен силерге азыр үйгө тапшырма берем. Үйдөн силер балдар өзүңөр тил кат жана ишеним кат жазасыңар. Өзүңөр кимге жазасыңар, кимге ишеним кат жасасыңар, кимге тил кат жасасыңар, ушу үлгүгө салып, өзүңөр өз алдынча ишеним кат жана тил кат жазып мага кетирип койгула, балдар. Анда эмесе кайтарым байлашка чейин сак саламатта калгыла, саламатта болгула балдар.